Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Биздин каналдан мекендештердин жаңылыктарын көрүп туруңуздар. Бул видеону сөзсүз түрдө WhatsApp группаларга таратыңыздар. Орусияда жүргөн ар бир мекендешибиз көрсүн. Мигранттарды дүрбөткөн каттоонун жол жобосу. Евразия экономикалык комиссиясы Орусияда миграциялык каттоосу бүткөн кыргызстандыктар 3-сентябрга чейин кайра узартып, же өлкөдөн чыгышы керектигин эскертти. Буга байланыштуу мигранттар паспортуна кирди-чыкты белгисин койдуруу үчүн дүрбөлөң түшүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо кооптонууга негиз жок экенин билдирди. 10 жылдан бери Орусияда эмгектенген 36 жаштагы кыргызстандык мигрант Назира Самудинова өткөн аптада кирди-чыкты белгисин койдуруу үчүн Бишкекке келген. Анын Москвадагы убактылуу каттоо мөөнөтү ушул айдын аягында бүтмөк. Мени менен чогуу иним жана кудабыз келди. Алардын да убактылуу каттоосунун мөөнөтү бүтүптүр. Алар Бишкекте 2-3 күн туруп эле кайра кетмей болуп жатышат. Мен 1-2 апта болуп анан Амансыздарбы айымдар жана мырзалар, кутмандуу күнүңүздөр менен, жакшы маанай менен жалпыңыздар менен амандашып жатканыбыздан кубанычтабыз. Эгерде досторуңуздарга деги эле койчу ата-эне же жакын санаалаштарыңызга жакшы каалоо тилек айтып, алардын көңүлүн көккө көтөрүп, оригиналдуу видео тартуулайын десеңиз, анда биздин экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерибиз сиздер үчүн кызматыңыздарда. Кайра кетем. Кирди-чыкты белгисин паспортуна койдуруш үчүн биз иштеген фирмадагылардын дээрлик бардыгы келишти. Москвада иштеген эжем жана жездем дагы кийинки аптада Кыргызстанга келмей болду. Евразия экономикалык кеңешинин Facebook'тагы расмий баракчасына Орусияда иштеп жүргөн чет өлкөлүк мигранттарга коронавирус пандемиясы учурунда берилген жеңилдиктин мөөнөтү бүткөнү жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 3-сентябрына чейин миграциялык каттоосун узартууга убакыт берилген. Мындай мүмкүнчүлүгү жоктордун Орусиянын аймагынан чыгып кетиши эскертилген. Кыргызстандын Евразия экономикалык комиссиясындагы өкүлдөрүнүн бири комиссиянын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору Алтынай Өмүрбекова кырдаалды мындайча түшүндүрдү. Эч кандай жаңы талаптар киргизилген жок. Коронавирус пандемиясынын учурунда Орусиядагы каттоосу жок жүргөндөр же мөөнөтү бүтүп калган мигранттарга жеңилдиктер берилген. Ошол кездеги чектөөлөргө байланыштуу Орусиядан чыга албай калган мигранттар миграциялык каттоосун узартпай эле койсо болот деген маанидеги жарлык чыккан. 2021 Орусия президентинин дагы бир жарлыгы чыгып, бул жеңилдиктер бара-бара алынары айтылган. Быйыл 6-июнда Армения жана Кыргызстандын Орусияга жол каттамы толугу менен ишке кирсин деген Орус өкмөтүнүн токтому чыгып жатат. Муну менен чектөөлөр чечилүүдө. Ошондуктан мигранттар 90 күндүн ичинде каттоодон өтүшү керек болот. Эгер алардын колунда эмгек келишими жок болсо, Орусиянын аймагында калышы негиз жок. Бул Орусиянын миграциялык мыйзамдарындагы норма. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2020 коронавирус пандемиясынын учурунда кыргызстандыктар убактылуу каттоосун узарта албай калган. Бирок ошол кезде мигранттарга бир катар жеңилдиктер берилген. Кийин чектөөлөр алынгандан кийин Орус бийлиги 90 күндүн ичинде мигранттарды документтерин иреттеп алууга чакырган. Элчилик мигранттардын мүмкүнчүлүгү болсо Орусиянын аймагынан чыкпай эле мыйзамдуу жолдор менен документтерин иреттесе болорун айтууда. Элчилик аларды миграциялык каттоого турууга, жумуш берүүчү менен расмий эмгек келишимин түзүүгө үндөп жатат. Документи жайында болгон мигранттарга бул билдирүүнүн тиешеси жок. Ал жакта иштеп жүргөндөрдү эмгек келишимин жана миграциялык каттоосун мыйзамдаштырууга чакырабыз, дейт Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Алмаз Букалаев. Мигранттарды каттоого туруу тартибин жеңилдетүү үчүн Орус бийлиги менен сүйлөшүүнү өтүнүп, элчилик менен Тышкы иштер министрлигине кайрылып жатышат. Ушул күндөрү мигранттар Орусия менен Казакстандын чек арасында топтолуп, тыгын пайда болуп, видео тасмалар социалдык тармактарга тараган. Кыргыз бийлиги дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жоктугун айтып, кирди-чыкты эрежеси жашаган жеринен башка жакка жасалма каттоого тургандар үчүн деп билдирүүдө. Эмгек келишиминин негизинде 1 жылга чейинки мөөнөт менен жашаган жери боюнча Орусиянын аймагына кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде ишке ашырылат. Эгер Кыргызстандын жарандарынын Орусияда жүрүүгө мыйзамдуу негиздери болсо, 2022 жылдын 3-сентябрына чейин жана андан кийин чыгуу-кирүү жол жобосун жүргүзүүнүн зарылдыгы жок, деди элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Чусубакунова. Орусияда көп жылдан бери эмгек мигранты болуп жүргөн Жазира Тынымсейитова маалымат элге жакшы жетпей жатканын айтты. Элчиликтин иштегенин көрө элекмин. Алар туура маалымат беришпейт. Биз бири-бирибизден маалымат уга алып эле дүрбөп жатып калабыз. Анын чын төгүүнүн билүү кыйын.
21 августта Ульяновскийдеги жол кырсыгында 16 адам каза болгон, алардын 14-ü кыргыз жараны экени такталган. Дагы 3 адам ооруканада. 23 августта Кыргызстанда аза күтүү жарыяланды. Бул окуя кыргызстандык мигранттарга байланышкан оор көйгөйлөрдү козгоду. Орусияда Кыргызстандан 1 миллионго жакын жараны эмгектенип жүрөт. Алар жыл сайын өлкөгө 2 миллиард доллардан ашык каражат которушат. Бул өлкө бюджетинин 3/1 түзүп, экономиканы туруктуу кармоого салымын кошуп жатканын адистер айтышат.